Кыргызстанда турак жайларды курууда башка өлкөлөрдө кеңири жайылган долбоорлоо программасын өздөштүрүү аракеттери жүрүп жатат. Бул максатта семинар уюшулуп, Москва шаарында заманбап технология менен иш алып барган компания кыргызстандык куруучуларга долбоорлоо институттарынын адистеринде жана архитектура жаатында эмгектенген кызматкерлерге тажрыйбасы менен бөлүштү. BIM технология аттыккан Санарип программасы азыркы замандын талабына жооп берет жана ал аркылуу даярдалган чиймелер курулчу имараттын турпатын жана колдонулчу материалдарга чейин так маалыматты камсыздайт. Россияда 2022 жылдан тарта мамлекеттик мекеменин курулуш долбоорун BIM программасы жок кабыл албоо чечими чыккан. Ал эми коңшу Казакстанда бул ыкманы 2025 жылга чейин толук жайылтуу каралган. Заманбап программа аркылуу даярдалган долбоор турак жайларды курууда ката кетирбей, мүмкүнчүлүгү жогору экени иш жүзүндө аныкталган. Бүгүнкү күндө колдонулуп аткан программалар бул программага караганда мүмкүнчүлүктөрү азыраак. Мисалы алганда, эгер автокадты колдонсок, долбоор түзүлгөндөн кийин бир жерине өзгөртүү киргизилиш керек болуп калса, ошол өзгөртүүнү баардык жерине киргизип чыгыш керек. Бул программада болсо ошол өзгөртүүнү бир киргизгенде программа автоматически өзү баарын оңдоп, түздөп чыгарып берет. Азыр биз автокад деген программада бир сызык чийип туруп, ошол сызык биз дубалбы деп ойлоп билишибиз керек болсо, бул программаларда биз сызык чийгенде эле, ал сызыкты мисалы компьютердин мышкасы менен басканда эле ошо дубалдын бүт маалыматы чыгат да. Кайсы материалдан жасалган, кайсы компания поставщик, анын баасы кандай, эгер керектүү болсо алардын бүт жанагы физика, химиялык сапаттарына чейин, мүнөздөмөлөрүнө чейин чыгат да.